жительница Чечни Линда Ибрагимова стала The story shocked thousands of people. Бұл оқиға меңдеген адамдарды таң қалдырды. I think you watched this video. Мен ойлаймын, сіз бұл видеоны көргенсіз деп. And today we are going to learn English with them. Ал эми бүгүн болсо биз сиздер менен англис тилин алар менен үйрөнөбүз. Let's go. This is Linda. Бул Linda. She is married. Ал турмуш курган. Married деген сөздү биз балдарга дагы, кыздарга дагы колдоно беребиз. Турмуш курган дегенди түшүндүрөт. She is married. And here деген сөз болсо, ушул жерде, бул жерде дегенди түшүндүрөт. Here she is wearing a red scarf and a black dress. Бул жерде ал кызыл жолук жана кара көнү кийип алган. Кийип турат дегенди түшүндүрөт. То есть she is wearing деген сөз азыр кийип турат дегенди түшүндүрөт. Если кийген же болбосо кийди дей турган болсок, wear деген сөз англисинде wore болуп өзгөрүлөт. Бул тура эмес этиш. She is wearing. Бул жерде мен азыр кийип турат деген маанайда айттым. Бул жерде she is wearing a red scarf and black dress. Next. She danced at her husband's wedding. Ал өзүнүн күйөөсүнүн тоюнда бийледи. Danced, бийледи өткөн чакта. Эгер өткөн чакта айта турган болсок, туура этишке биз id мүчөсүн улайбыз. Эгер туура эмес болсо, этиштин экинчи формасын айтабыз. She danced at her husband's wedding. And a lot of people were surprised. И көптөгөн адамдар таң калды. Бул жерде да surprise деген сөзгө id мүчөсүн улатабыз. Таң калды. Were surprised. Бул хотя active эмес, passive voice болуп атат. Ал эми көп англис тили дагы билгиңер келсе, менин англис тили курсумда бардыгы түшүндүрүп берилет. Okay, next and but not everyone understood her choice. Бирок бардык адамдар анын тандоосун түшүнгөн жок. She smiled while dancing. Ал билип жатып жылмайган. Бул жерде да өткөн чакта smiled. Smile деген сөзгө id мүчөсүн улайбыз. But smiles don't always mean happiness. Бирок дайыма эле жылмаюу, күлүү бул бакыт дегенди түшүндүрбөйт. Sometimes people hide their pain. Бирок кээде адамдар өзүнүн оорусун, болун жашырат. Hide деген сөз, жашыруу деген сөз. Бул present simple'да колдондук бул сөздү. Англис тилинде өзү общий 12 чак бар. Бири-биринен айырмалап билүү бул эгер биздин курска келсеңер, сөз түрдө айырмалап билесиңер. She is a strong woman. Ал күчтүү аял. She is a strong woman. And strength is not loud. Күч бул катуу эмес. Мааниси боюнча айта турган болсом, күч бул катуу сүйлөө эмес, прям кричащий нерсе эмес дегенди түшүндүрөт да бул жерде. Sometimes silence is our strength. Кээде бул унчукпоо эң чоң күч болуп эсептелинет. Strength күч, silence унчукпоо, орусча молчание деп айтабыз. Кайталайбыз. Кайсы сөздөрдү жаттадыңар, сөз түрдө жазып бөлүшүп койгула. Кайсы сөздөрдү биринчи жолу атасыңар, мага да кызык.